жеңиштин 75 жылдыгында өткөрүлгөн иш-чаралар менен катар ошо улуу ата мекендик согуштун катышуучуларынын биздин баатырларыбыздын дагы мааракелерин быйыл мына белгилейли деп турабыз. Алардын катарында биздин кыргыз адабиятында классик котормочу катары таанылган Залкар жазуучу, Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу Олжобай Орозбаевдин мына 100 жылдык мааракесин белгилөөнүн астында турабыз. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын баатыры, кыргыз адабиятынын классиги акыныбыз Сооронбай Жусуевго дагы мына быйыл ушул май айында 95 жашка толмок. Агайыбызды дагы эскеребиз. Ошондой эскере турган таасын таланттардын бири бул кыргыз балдар адабиятынын негиз салуучусу Кусейин Эсенгожоев. Ал аман болгондо мына быйыл 100 жашка толмок экен. Кусейин Эсенгожоев бул кыргыз балдар адабиятынын көч баштоочусу болгондо дагы прозалык жанрдагы ушу негиз салуучулардын бири десек болот. Болгондо бул Кусейин Эсенгожоев ушу балдардын баяоо дүйнөсүнө кыргыз фантастикасын биринчи алып келип, фантаст жазуучу катары таанылган. Мына 3-шаар деген аңгемесин биз мектепте окуп жүргөндө абдан сүйүп окуганбыз. Балдардын баяоо кыялы менен ошол фантастикалык чыгармага арбалып, анын чоң бир фантазиясына дуушар болгонбуз. Кусейин Эсенгожоев ошондой бир чоң чыйыр салган фантаст жазуучу катарында. Мына Саякатчы бала деген аңгемесибизди абдан сүйүп окуганбыз. Ойлоп көрсөң ошол кезде Кусейин атабыз ушу чыгарманы жаратып атканда 17-18 эле кез экен. Ошол жашында ушундай чоң чыгарманы белсенип жараткан бул адамдан көп нерсени адамзаты күтсө керек, бирок тилекке каршы 24 жашында ушул ата мекендик согушта дүйнөдөн кайтып отурат. Бул ата мекендик согушта биз ушул кыргыз адабиятынын 5 залкарын жоготконбуз. Жусуп Турусбековду, Мукай Элебаевди, Жума Жамгырчиновду, Жекшен Ашыбаевди жана Кусейин Эсенгожоевду. Ошолордун ичинен эң жашы ушу Кусейин Эсенгожоев. Мындайча айтканда, улан кезинде кетип, 24 жашында кырчын кезинде кыйылган. Чын айтканда, мындай инсандан ушундай тукумда калган жок. Бирок анын ысмы адабиятыбыздын тарыхында азыр да өчпөй турат. Анткени биздин проза жанрыбызда, кыргыз адабиятыбызда бул киши ушу чыйыр салуучулардын катарында турат. Кусейин Эсенгожоев менимче биздин профессионал искусствобуздун, кыргыз адабиятыбыздын, маданиятыбыздын чыгаан инсаны катарында, жаркын инсаны катарында тарыхта калат. Жана улуу жеңиштеги көрсөткөн эрлиги менен кылымдарга, кыргыз жигиттерине өрнөк болуп калат. Быйыл кыргыз коомчулугу абдан чоң датаны белгилеп жатат. Кыргыз элинин эң бир таланттуу балдар жазуучусу, ушул адабиятта фантаст жанрын негиздөөчүлөрдүн бири Кусейин Эсенгожоев 1920 майда төрөлгөн. Быйыл ушул 100 жылдыгы болуп жатат. Бул адам өзү Жети Өгүз районундагы Ичке Булуң деген кыштакта төрөлүп, ушу айылдык башталгыч мектепте окуп жүргөндөн бери эле абдан таланттуу балдар, таланттуу идиректүү бала экендигин өзү көрсөтө алган. 37-жылы мектепти бүтүп, ошол эле жылы күзүндө Фрунзе, ал убакта Фрунзе педагогикалык окуу жайына кирип, аны артыкчылык диплому менен бүткөрүптүр. Анан Кыргыз Мампаста редактор, балдар адабияты бөлүмүнүн башчысы болуп иштеп жүрүп, 1939-1941 жылдарда ушу Кыргыз мамлекеттик бит институтунда окуп бүтүрүп атып, анан ушу Каргашалы согушка аттанып, билимин толугу менен албаса дагы экинчи курста жүргөндө согушка аттанат. Согушка биринчи Алматы калаасына барат, ал жактан командирлик курсту окуп, аны аяктаган соң лейтенант деген чинди алып, согушка кетип, ушул Калуга шаарында жарата алып, госпиталга түшөт. Анан 1941-жылы кайрадан согушка кирет дагы. Ушул 44-жылы тилекке каршы 24 жашында согушта каза болуп калат. Аз жашаса дагы, болгону бир 3 жылга жакын бир чыгармачылык жылдар менен алектенди. Бирок ошол жарк этип учкан жылдызга окшоп өтө аз жашаса дагы, Кусейин Эсенгожоев эң биринчи иретте ошо фантаст жанрына негиз салуучу болуп кетти. Анан Саякатчы бака деген
саякатчы бала 1937 жылы чыккан, Шарши аттуу 1939 жылы чыккан, Үчүнчү шаар 1939 жылы чыккан, Родинанын уулу 1939 жылы чыккан, Канаттуулар сыры ал дагы 39 жылы жазылыптыр. Аңгеме жана ырлар деп анан кийин ал киши каза болгондон кийин жыйнактары чыккан 57 жылы, андан кийин кайрадан басылып мына 2018 жылы чыкты. Мына илимий фантастикалык чыгармалардагы козгогон маселелери азыр турмушка ашып, нукура чындыкка айланып жатат. Хусейин Эсенгожоев жалгыз гана бир өзүнүн чыгармаларын жазбаштан өзүнүн чебер жөндөмдүүлүгүн көргөзүп, котормо ишинде дагы аптан активдүү иштеген. Михалковдун жолдошторун, Свифттин Гулливер Алп, Пушкиндин Патша Салтан, анын даңктуу жана кайраттуу баатыр уулу Гвидон Салтанович жана анын сонун каныша Аккуу тууралуу жомогун, Чуковскийдин Доктор Айболиттин, Лермонтовдун Маяковскийдин ырларын которгон. Мына ушулардан көрүнүп тургандай, бул Хусейин Эсенгожоев өлбөс өчпөс эмгектердин баардыгы балдарга арналган. Анан согуштагы көрсөткөн эрдиги үчүн Кызыл Жылдыз ордени, эрдиги үчүн медали менен сыйланган. Дагы бир айтып кете турган нерсе, мен өзүмдүн атам ушу Кемел Бакашев Хусейин Эсенгожоевдун кол жазмаларын өзүнүн сактап жүргөн, сактап жүрүп, ушу кийинки эле жылдары өзүнүн Хусейин Эсенгожоевдун кол жазмаларын ушу академияга өткөрүп бергендигин, мен ошол кол жазмаларды көрүп калгандыгыма дагы сыймыктануу менен белгилеп кетким керек. Мына бул жерде Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, туризм министрлигинин колдоосу менен биздин улуттук китепкана атайын көргөзмө жасады. Бул көргөзмөдө өзүңүздөр көрүп турасыздар, Родинанын уулу деген китеп. Бул 39-жылы, бул дагы латын тамгасында чыккан. Мынакей Родинанын уулу деген бул дагы ошо Кыргыз Манбастан ошол убактагы Фрунзе калаасы болгон. Бул китептин мынакей бир жазып коюшуптур, бир басма табагында 38.800 тамга бар деп. Анан андан тышкары 2,5 миң тираж менен чыкты бул китеп. Бул Родинанын уулу деген китеби. Ал эми Үчүнчү шаар деген китеби Хусейин Эсенгожоевдун. Бул дагы латын тамгасында чыккан. Бул дагы ошол 39-жылы, согушка кетер жылы ал киши аптан ошол убакта болгон 19 жашта экен жазуучу. Болгон 19 жашта болсо дагы мына ошол фантастикалык чыгармасын жазып, өзү мына ушул биздин биринчи китептери биздин улуттук китепканада сакталып турат. Бул китеп ошол Кыргызстанда да Фрунзе шаарында мамлекеттик басмадан жарык көрүптүр, сүрөттөрү менен. Дагы бир китеби Канаттуулардын сыры деп аталат. Бул китеп дагы ушул Кыргыз Манбастан латын тилинде 39-жылы чыккан. Мына 39-жылы бир нече китептери чыккан. Мына ошонун ичинде бул жерде ырлары да бар, өзүнүн көптөгөн ырлары бар. Ар бир канаттуулардын сүрөтү менен тартылып, ошо канаттуулар жөнүндө 39-жылы чыккан Хусейин Эсенгожоевдун Шарши аттуу чыгармасы, мына канаттуулардын сыры кайра басылып чыккандагысы, анан кийинки чыккан чыгармалары, андан тышкары бул Хусейин Эсенгожоев кириллицага которулуп, бирок өзү көзү өтүп кеткенден кийинки чыккан чыгармалары бар. Анан эң 18-жылы Хусейин Эсенгожоевдун бул чыгармалар жыйнагы чыккан. Мына бул чыгармалар жыйнагы боюнча дагы бул 2011-жылы кайра басылыптыр, андан кийин 18-жылы басылып чыгыптыр. Биз колубуздан келишинче биздин ушул залкар улуу жазуучулардын катарында турган, аз болсо да саз жашап, кыргыз маданиятына, кыргыз адабиятына эң чоң эмгек сиңирген, согушта каза болгон Хусейин Эсенгожоевдун рухуна таазим этип, мына ушул көргөзмөнү жасадык. Мен биринчи жолу шаар жасай баштадым. Ал шаарым абдан жакшы болуп чыкты. Эми анын ичине
кандай учуучу жеңил газды толтуруу керек. Мага ошол жагы кыйындык келтирди. Бирок мен да аны да ойлой таптым. Мен билем, суу эки газдан турат: водород жана кислород. Водороду абдан жеңил. Ошондуктан жасаган шаарымдын ичине водород толтурууга туура келди. Мен аны кантип толтурууга тийишмин? Кантип водородду суудан бөлүп алам? Ошол мени бир топ ойлонтту. Мен аны да амалын таптым. Мен бир чоң казанга суу куюп алып, оозун никел капкактап, капкакты тешип, бир узун темир түтүк орноттум да, түтүктүн орто ченинен бир чоң мешке от жагып, түтүктү ошол от ортосунан алып өттүм. Түтүктүн учун эки айрым кылдым. Себеби водород жана кислородго айрылбай калган суу бир идишке агып түшсүн үчүн. 39-жылы алып бермеген Союзга чыгенде. Менин атамдар 36-жылы чыген болгон, баягы съезден кийин. Теге кийинкилери кийинчерээк, бул 39 ошондо бул 19-дагы бала экен. Хусейн ага. Аны ошондо уже эки китеби чыгып калыптыр. Анан которот экен да. Маршакты которот экен, теге кенди Михалковду, Дядя Степасын орусча билчүбүз, ошону көрсө ошону которду. Мюнхгаузенди которуп жүргөн кез экен, анан жаш болуптур. Деп анан муну Союзга алып көрсө жанагы бизди менен кошо квартира берген ошол экен да. Анан мындагы кийин байкасам, баягы адабиятчы катары мизилдейм да, тем болду филфакты көрсө, а кездерде ушул балдар жөнүндө жазган адабият өтө эле аз экен. Көбүнчө жанагы үркүндү жазат экен, тигини муну жазат экен, социальный баракетте көрсө бул өзүнчө орун алып экен да. Балдар үчүн жанагы мени улам алып келип сүйлөтүп, тиги алып берип аткан көрсө бул кичинекей балдардын психологиясы кандай болот, булардын турмушту кандай кабыл алат, анан кандай эме кылат, адабият көрсө, ошону мен ошону издечкенди мен. Ошол эме кандай гана десек, жалкар бир кыргыздын чоң жазуучу болмок, сен карабайсыңар, 21 жашында кетип атпайбы. Ошол бойдон унутулуп да калды, кийин Кудай жалгап, азыр мына китеби кайра чыгып атат дейт. Мен ойлойм эми муну көргөн деле эч ким калган жокко. Курбалдаштарым баары же улуурактарым эч жагы өтүп кетти. Ошо балдардан мында көрүп калгандар да мен 85-ке чыктым да, быйыл 80 жыл мурда көргөн экенмин да, ошол эсимде да, ошол. Эми эмне кылабыз, Кудайдын буйругу экен. Анан айтып атпаймынбы? Эми ал өзүнчө кеп жаштар мүчөсүнөн 26 киши согушка катышыптыр. Бирок алар кийинкилер. Мына Сооронбай Жусупов, Эралиевдер согуштан кийин келип жазуучу болуп кетишти. Анан көрсө эң жашы ошол кезде ошол жака барып курман болгондордун бири өзү кетиптир согушка. Кыргыздын биринчи фантаст жазуучусу Күлгүндөй чагында майданда курман болгон Хусейин Эсенкожоев. Бул кишинин прозаиктик, акындык, котормочулук феномени азыркка чейин терең изилденбей келатат. Өмүр жолунда көпчүлүккө ачык айтылбай келаткан белгисиз маалыматтар толтура. Ушул 17 жашында жанагы 3-чү шаар деген фантастикалык аңгемелер жыйнагын чыгарып атат. Саякатчы бала, Родинанын уулу, Шарше деген аңгемелер жыйнагын чыгарып, жанагы Советтер Союзундагы атактуу жазуучулардын, атап айтканда Фадеевдин назарын илинип, бирок тилекке каршы согуш башталып кетип, биринчилерден болуп майданга аттанган кыргыз жигиттеринин ичинен ушул өзүнүн билимдүүлүгү, зиректиги үчүн муну артиллеристтер курсунда окутушуп, минометчилер батареясында согушкан. Мен журналист катары ошо Хусейин Эсенкожоевдун өмүр жолунда тийиштүү көп маалыматтарды изилдөөгө салымымды коштум деп айтам. Ушул бул киши майданга 21 эле жашында аттанып, 1944-жылы Днепрдин аркы тарабында курман болгон экен. Шаршен Усубалиев деген жанагы улуттук кинобуздун өнүгүшүнө чоң салым кошкон адам. Ушул киши мага мындай окуяны айтып берди. Анда Кыргыз Туусу газетасында иштеп жүрчү элем.
42-жылы жайда согушка жөнөп калдык дейт. Анан Клин деген шаардын, Чайковский жашаган шаардын жанына жеткенде немистер бомбалап калды дейт биз түшкөн эшелонду. Ошондо токойдо качып баратып бир жерден мен Жусуп Турусбековду, Темиркул Эметалиевди жана Хусейин Эсенкожоевду көрдүм. Хусейинди эң акыркы көргөнүм ошол болуп калды деп айтып берди. Анан дагы бир үчүнчү кызык маалыматты айткан, бул Турдакын Усубалиевич болду. Себеби экөө дос болгон, курсташ болгон, мугалимдер курсунда 39-жылдан 41-жылга чейин бирге окуган экен. Турдак Усубалиевич депутат болуп жүргөн кезде эле ошондо мага мындай деп айтып берди. Хусейин ата орус тилди абдан жакшы билген киши болгон экен. Себеби Караколдо окуп, орустар чөйрөсүндө чоңоюп өсүп, анан мен Кочкордон келдим эле дейт, ушул орус тилди үйрөнүшүмө чоң жардам берди. Экөөбүз китепканадан чыкчу эмеспиз деп. Санасы болсо дагы жаш бойдон эле аскердин полигондо кызмат өтүп жатып, ошол жерден кайтыш болуп калган. Хусейин абамды тайпкеси Иманкул Байымбек деген тайпкеси болгон экен. Ал ошол кезде летчик болуп иштеген. Ошол Иманкул Байымбек Фрунзе шаарына алып кетип окуткан экен. Педтехникумда окуп жатканда Сталиндик стипендия менен алып окугандыгы жана элибиздин көп атактуу адамдары менен курсташ, группалаш, мисалы Абдулкай Алдашев. Аламат согуш башталганда 1941-жылы 15-июлда өз каалоосу менен арыз жазып майданга аттанган. Ал киши бир курста окуп, минометный полкто командир болуп кызмат өтөгөн экен. Кызыл жылдыз орденин Клин шаарында алган. Аба Майып Иманкожоев айтканы бар эсимде да, атака болуп жатканда ошо тиги чуркап баратып окуп жатсак, жанымда тиги ошо Хусейин дагы ошол жерде жолугуп калдык. Анан экөөбүз аттан кучакташып көрүшүп, ушундай эме болгонбуз. Андан кийин баягы эме башталганда чабуулга кирип кеттик дагы, анан кийин мен таппай калдым деп ошентип эле. Эми 1944-жылы 23-март күнү снаряд жарылып каза болгон экен. Буга чейин бир нече жолу ошол жарадар болуп госпиталда жатып, айыгып, анан кайта ошол өзүнүн неме тиги полкуна барып турганда өзүнүн тиги жумушун аткарып турган. Как раз ошол кезде Хусейин абам кайтыш болгон кезде Кыргыз өкмөтү менен кап барган экен. Тиги Кыргыз Республикасынын гимнин жазып берүүгө сунуш түшкөн экен. Анан бул киши ал катты абам албай калыптыр. Бирок жанындагылар окуп, ошол Беларусь элинин акыны Иван Муравейевге жооп жазган экен. Хатыңар болсо кеч келди, Хусейинден айрылып калдык деп жазган экен да. Ошентип бул эмени гимнди жазууга үлгүрбөй калыптыр.